Ассаламу алейкум, Аллахқа иман келтірген мұсылман бір туғандар. Тілге жеңіл, бирок соолу көп болған сөздер. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтың элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: чындыгында Аллах 4 түрдө сөздү тандаган. Алар субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Кимде ким субханаллах, Аллахты бардык айып кемчилдиктерден арулайм деп айтса, андага 20 жакшылык жазылат. Жана андан 20 жамандык өчүрүлөт. Ал эми кимде ким Аллаху акбар, Аллах улук деп айтса, андага ошондой нерсе берилет. Ал эми ким ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деп айтса, анда ага да ошондой нерсе берилет. Тактап айтканда, ал адамга 20 жакшылык жазылат, жана андан 20 жамандык өчүрүлөт. Ал эми ким альхамдулиллах, мактоолор Аллахка гана таандык деп эч бир себепсиз эле өзү каалап айта турган болсо, анда ага 30 жакшылык жазылат, жана андан 30 күнөөсү кечирилет. Муснад Ахмад. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.